Bukan tersi de. Merke bu torpaqtın terisinden taptık. Boyağın negizin Gelçinbayevga жазадыган төөнүн терисинде. Основасында жыгасы бар. Жыгач. Бошка сыяктуу. Бул эме кылып туруп, чабыра кылып анан мына эмесин жыгачтан жасаган. Добулбас дейт да буну. Бул добулбас, ошо кыргыздын добулбасы. Бул жерде кенеде эле жер ошол эмеде жок. Кыргызстанда музейлеринде жок. Мисалы үчүн эң биринчи мен эмени айта алам, жок деп эмнени айтам. Жанакы жебенин деревке докут огу менен, жыгач менен сакталып калган бул эмеден сакталып табылды да. Илгерки аңчылар кийик атканда музга тоңуп калган. Көбүнчөсүн жанагы темир баштары гана табылат, бардыгы эле Кыргызстан территориясында. Бир да жыгачы сакталган эмес да. Аны чирип калган, ошону таап эме кылдык. Анан Саякбай атанын томогасы бар. Анан кыргыздын чыныгы жаасы бар мына мындай. Жана укурук, биздин жана шапалак деген эмне, кыргыздын лыжасы, жапкак эмелерчи илгерки. Албас тетиги лыжа кыргызда. Терим эткен бе? Булар ушундай болгондо болчу. Тери мындай ылдый жакшы жылмыйшат, анан артка кетпейт. Анан бул жана калың карда мунсуз жүрүү мүмкүн эмес. Эмеси барбы, Муну казынып келе таяк менен аштап алып, анан бул эмеси аналогиясы ушу да кийинки лыжалардын. Анан муну кыргыздар өзү жана Сулекский письменность деген бар, Сулек жазмаларында аябай кенен жазган. Бул кыргыздардын лыжасы жөнүндө. Улуттук лыжа. Кыргыздын улуттук лыжасы. Мунун эмесин көрбөйсүң, тайдын терисинен жазылат да. Анан мында жакшы жылмышат, артка мындай кетирбейт. Башка тери болбойт, Башка тери болсо керек, бирок ошол биз окуганда, билгенде ошол тайдын терисинен жазылат экен да. Анан ушундай эме бар. Анан жанагы улуттук музейде жок эме дегеним ушул. Мына могуну бир жылда жасалып чыгат, бул жаа тарамыш менен чапталыпчы. Бул жерде жыгач да бар, анан мүйүз, анан тарамыш мына бодонун бүт жылк тарамыш. Бир жылда жасалып чыгат да тарамыш. Бул кадимкиде атылган жаа. Катуу күчтүү атылган жаа. Бул музейде жок, мисалы үчүн мындай экспонат. Тарамыш болуп боларбы тарамыш? Тарамыш. Тарамыш. Ушуну тиге чаптаган да, тиге. Чапталат. Ортосунда жыгач. Эмнен уйдун тарамышы, жылкынын? Жылкынын уйдун тарамышы, жылкынын тарамышы. Чийки эметкен, чийки. Чийки боюнча чапталып, ошондон клей жасалып, бир да современный клей орну жок да мында. Биокомпозит деп коет. Чыныгы эме. Кыйын технология экен чында. Мындай эмеде жок музейде. Анан дагы көп жанагы салмор, илгерки таяк дегендерди жасатып атат, жанагы четинденчи. Он боголуп турган эметип алып, ошол эң катуу курал болуп туруп сынбаганчы. Чокмордун ордуна колдончу экен. Анан мына бул болсо куш кармаган тор. Анан эң эле кызыктуусу, байке мында эме табылды. Орто кылымдагы жана литейный цехтин темирлери. Анан мунун жанынан мен үйдөн көрсөтөм. Мунун жанынан жебенин уштары табылды. Мына бул совсем другой металл. Карашы, момундан жасалган курч металлдар. Ушул айылдан эле таптыңызбы же? Жок, муну мага жанагы эме издеп казып жүрүп таап алышты да, жанагы тоонун бетинен. Чабандар эми фермерлер эле. Анан жебенин уштарын андап келди. Бул значит заготовка болгон экен да. Ушундай артыкчылыктар бар. Бул болсо 10 жаш текенин мүйүзү, 10 жаш. Бул ар бири кыш мезгилде. 2, 3, кыш мезгилде 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бу да азыр трофейный эме деп коет да, мындай база аз да көп. Анан муну деле ошо эски көрдүңөрбү, качкыр жеп кеткен эмеден алынган да.
Анан бул эме жана маталениха деп атпайсызбы? Буганеч. Бул болсо ошо эменин бугунуку да. Бул бугу деген жанакы биз северный олень деп атпайсызбы? Түндүк бугуларында гана болот да, ургачындачы буганы деп. А бизде мына бул чоң бугу бул эркегинде эле болот. Анан көбүнчөсүн бизде түшүнүк жок болуп атат. Биздин бугу ургачы бугуларда, бу Тянь-Шанда, Орто Азиядагы бугуларда ургачында мүйүз болбойт. Мен атайын ушундай таптым, бул деген Якутиядан алынган эме мүйүз. Бул ургачы бугунун мүйүзү. Анан ушунун бизде жок, бизде только урга эркегинде болот мүйүзү. Мына бул маталениха деген ушу да. Бул тиги окшош эме эмес, мындай сыйдан болот экен да, ошондо айырмасы. Жок, кичирээк болот. Анан эмесе эркегиники чоң болот. Бул именно маталениханыкы да. Буганеники да. Анан мына бул Кулжанын башы да. Анан Замир байке ушундай бир кызык неме болду. Мен көп ушу этнографиялык эмелерди чогултуп жүрбөймбү? Маалыматтарды. Анан бул жерден эме болот экен. Кулжанын баштары көп табылат, аркардын башы табылбайт деп айтат да. Анан мага муну тиги абышкалар айтканда, бу деген кайберендин ээси аркар, аркардын башы жеп кеткен күнү дагы карчык жесе дагы атылса, ашын таштап салса, эртеси барса жок болуп калат дейт. А Кулжаныкы калат дейт дайымачы. Аркардын башын такыр көрбөйбүз дейт аңчылар, бул сары аталар мурунку эски охотниктер. Анан мына ушундай мүйүздөн эмен жасаган. Жанакы эме жазат да. Мүйүздөн эме керне жасашканда сурнай. Сурнай. Анан мына эменин тиги разновидность Ыңырчак деп коебу. Жок, бул ыңырчак деп айтпайт. Мына айырма чээрде бул өзү ошол Алтайга барбадым байке. 3 жыл болуп кетти, Алтайга барып, атайын ошол жактан сурасам, Ошол жактан алып келдиңиз. Бул эме экен, тиги момна курама болот экен, а эмне үчүн мындай тарамыш менен чапталбайт десе, бул как амортизатор болот, атты баспайт. Эми өзү ушундай болуп туруш керек дейт. А силер момна кылып туруп, эме сельный кылып жасап атасыңар дейт. Бул өзү атайын ушундай болгон дейт. Анан мындай мингенде, бул жерде баягы жоого эме болгондо, мындай найза башка эме урунбаш үчүн биягын ошондой кылганда, анан кийин анан булар негизин булар бул эменин ээрде булар кийинки ээрлер. Бул Средний Орто Азияга келгендеги ээрлер. Анан бул болсо, байке менин эмем Акун чоң атамдын ээри. Анжандан бир Боштолгон деген ошо Акун чоң атамдын ээри экен. Муну каптаган, кийин каптап, үстүн каптап салды да. Муну 1920-жылы Акун чоң атам алдырыптыр Анжанданчы. Анан муну сиз дүшөнү көрүп калдыңызбы? Дүшөдө Кармышаков дүшө жок. Акундун иниси дүшө жылкычы болуп Көлбөлдө көп туруп калды. Силер менен кошуна болуп туруп калды. Жылкычы, балчага чоң киши болчу, сары. Ошо киши Акун чоң атамдын ээрин эметип оодарышка чыганда, анан мындай темингенде ээди сындыра тептир. Анан кайра чаптатыптыр. Ушундай история дагы бар эр да. Анан көбүнчөсүн билбей атышпайбы? Бул эмелер монда 3 бүгүн болот экен. Муну да Алтайдан алып келдим. Бул шапалакчы. Шапалак. Анан эмне үчүн мындай шапалак десе, бул өзү кыргыздын өзүнүн салтында деген малды урбайт да, чаппайт. Ошо кичине эле тийип, мындай чочутуш үчүн ушундай жасалат дейт. Үнү да тарс деп, үнү да. Тарс деп, анан кичине баягы малды айдаганда үнү эме кылып кичине эле шапалактап чаап коюу деп, ушун үчүн ушундай колдойт. Анан сөзсүз 3 бүгүн болот экен да. Анан бизде муну жоготуп ийдик да, Кыргызстанда жок. Баягы мен эмедеги кээ бир музейде жок нерселер бар дегеним ушу да. Мындай шапалакта жок да. Бул эме болсо керек, бул бирок койбойт да мындайды. Бул жанагы жылкы кармаган укурук четин таяк мына кыл аркан менен
мындай кылып туруп өзүнүн эмеси бар да кармаганда мисалы үчүнчү жылкыны кармаарда жылкыга колдонот да муну деген атайын кыл арканды укуруктун башына мынтип ажыратат да мынтип туруп илип коет. Муну мынтип туруп илип коет да анан көрдүңөрбү эме пайда болот. Илмек пайда болуп анан ошо илмек менен мойнуна салып анан сыртына көзү түшүп калат. Анан укурукту таштап койсо сүйрөйт. Анан эменин аркандын эмесинен кармап алат. Өзүнүн эмеси да мына бул укурукту ушундай эле чаапар эле мындай кармап жылкычылар кенен колдонгондо укурукту менен. Анан дагы бир эң эле эме кызык оружие бар. Бул муну билесиңер да, жапкак, кардан баскан. Аты жапка дейсизби? Жапкак. Жапкак, мөңкү жана ашуудан ушуну менен ашып кетет да. Жана калың кардан ушуну эметип алып туруп Ашында жапкак. байланат да. Байланат, муну менен кирбейт. Мындай же болбосо, мунсуз болсо, мен жанагы эмеге бардым, Арсланбапка барып көрдүм да, жапкакты көп жасашат экен алар. Анан кар 1 метр, 1,5 метрдей түшөт экен, 2 метрге чейин кээ жерлер. Баса алышпайт экен. Анан жалаң жапкак менен колдонушат экен. Бүгүнкү күнгө чейин. Жерде бирок кыргыздар эмес, башка элдер экен. Анан болундагы историясы бар да. Муну мага чүйлүк досторум белек кылышты. Музей ачып атканда. Бул белек деген эме. Тиги бул өзү выпуск 1890 жылкы биринчи карабин экен. Мосина. Анан бул карабин жанагы үркүндө ошо чүйлүктөр согушуп атып, орустардан алынган экен. Бул исторический мылтыкта. Бул жанагы кыска эме карабин деп коет экен, кавалерный карабин. Атчандарга атайын ошо эме арналган. Биринчи ушундай чыгыптыр 1895-жылы. Интернеттен карасаңар да болот. Муну менен далай кишинин канын аттыган, анан кийин баягы Советтер Союзу тарап эме алгандан кийин муну аңчылыкка колдонушкан. Ушуну орустардан алышкан да, тартып алыптыр. Чоң атамдан калган эме болчу дейт. Анан мен тазалап аракет кылдым, буларды жууп. Көп жылдан бери сарайында жатчу экен да. Ыңырчак деген могу, тетиги? Могу ыңырчак деп муну айтат. Ыңырчак деп муну айтат. Мына өгүзгө. Баягы колунан келбеген кишилер өгүзгө ылайыктуу, өгүзгө өтө сымпоштоп саркештеген эмес да өгүзгө мындай эле минишкен. Ошо өгүзгө ылайыктуу ушул болгондо астына калың кийиз салып алып ыңырчак ушуну. Мурунда желдик болгондо. Желдик тердиктер менен салып, мына бул ыңырчак ээр деген ушу да өгүзгө. Муну атка токпойт да, ыңырчак өгүзгө токушат. Муну болсо, муну мен кичине кезимде жакшы ээр болчу бул. Жанагыдай курама турбайбы? Муну жанакы Алыкова экен кемпири Медер. Азыр түрү кемпир болуп калды. Ошонун себине келиптир. Анан бул деген эме болчу. Биз бала кезде муну эшекке минчимин мен минген ээр. Анан кийин сарайдан таптым да. Баягы ээр десем таштап салышыптыр. Анан бул кийин ошо восстановить этип кайра эметип келатам муну таап алган ээр да. Муну мен чоңой именен мен минип чоңойгон ээр. Эшекке токучубуз. Бул тайга токулган ээр экен илгеркиче. Бала ээр деп коет да, тайга токулган. Бирок ошондо эме стилин жоготкон эмес да. Жанагы эски мурунку. Бул жанагы найза сайышып кылыч чабышканда мындай мингенде коргонуучу немени ролун эметкен. Жана Алтай, бүт алтайлыктар, монголдор, тубалар, хакастар бүт баары ушундай ээр колдонушат. Илгерки боевой ээрлер да. Бул боевой ээрлер деп эметилет да эсептелинет. Булар дагы эски эмелер, ушу Акундун эмеси экен да, желдиги. Менин чоң атам Акун 41-жылы каза болгон. Ошонун ээрин кармап жүрүшү анан бүгүн музейге беришти. Бул дүйнөдөгү эң биринчи стильный оружие. Жана түтөтмө мылтык, эң биринчи мылтык ушуда. Ушу менен жан сакташ экен, анда чыгышып.
Ана мен тиги жер эме өтө кымбат экспонаттардын кээси бул жерде видео наблюдение жок да, анан кээсин үйдө кармап атам байке жанагы эмелерди. Кандай? Тиги айбалтаңызды да айтып бериңиз. Ал айбалта эме пародия. Аны эметпей эле кошо. Анан баягы мен чемпиондорум деме кылып атам. Бул жерде мен майда барат немелерим, награда жана спорттун чебери болуп, анан областтан атуулуу дегендерин беришкен. Мен 87-жылы эң биринчи жанагы ошо Салбурун жөнүндө жазган конспектлерим экен да таап алдым. Бакын 87-жыл экен. 87-жыл көп жыл өтүптүр. Аю тартышпас берем. Тайган айлар. Ошолорду Салбурунду жон ойлонуп жүргөн мезгилдердеги эмелер экен да алгачкы. Анан болгону эмени Скифский жааны эметтик тиги. Скифчасын. Скифтердин баягы эски сүрөттөрүн карасаңар, Скифский войны кепкенедей жааны атып атышат да. Бул кенеде болгон менен өтө күчтүү жаа да. Мындай теп. Анан окту кыскартышкан. Анан кыскаралыкта ачкан, аябай проблемный болгондо. Ошо биз аракет кылдык, анан биягын минтке тарткан сындырып алдык. Анткени мына ортосунда жыгач көрдүңүзбү? Бу дагы тарамыш менен чапталып өз алат да. Тарамыш эмеден коркот да. Жаандан, анан жана Ермак ошон үчүн жаанчыл мезгилде анан жана хакастар менен эмелер менен согушуп, жаалар атылбай калганда ошондо жеңип чыккан да. Ермак атайын эме кылган да. Жаандан көп чыгат да. Жаанда бул эметип калат. Теппей калат, жумшарып калат. Ошон үчүн жанагы Манастарда дагы Алмамбет жайчы болуп жаадырып, күн түндө шыгыргатып, жаан жаадырып, жаан шулардын баарын эметип салат да. Алсыратып, оку учпай калат да. Муну эмени ача элекмин негизин, бирок акырынан чогултуп келатам. Муну өзүн художниктер, дизайнерлер менен кайра тизип чыгабыз баарысын. Бул мындай эле пример. Бул кадимки мен жааман жаатып көрсөтөм. Мына бул жерде баягы мүнүшкөрлөрдүн томоголору, керектүү оокаттары. Бул менин эмелерим да, чемпиондорум азыркы кийин Салбурунда чыккан чемпиондорум. Буну өзүңүз окшойсуз. Өчмөндөрүн Атчан жаатууну ушу биринчи жерден жаатууну биз баштап чыктык да. Кыргызстанда. Мына бул жерде болсо ошо дүйнөлүк аңчылар, кушчулар берген эмелер да, экспонаттар. Монголия бар, бул жерде Россия бар, бул жерде Австралия, Испания, Америка, Словакия, Жапондор барды, Сириядан бар даже сириялыктар. Могу перчатка каяктан? Бул жапондордун перчаткасы. Бул буряттардын головоломка деп коет, мына Австралиянын эмеси, Тажикстандыкы, бул Бразилия, Голландия, Монголия, Катар, Казакстан, бул жер Южный Корея, Индонезия, Түркия. Ошолордун кушчуларынын белектери да. Бул болсо биздин кыздарыбыз, жаачы кыздар. Жаачы кыздар экен. Ар биринин эмеси бар. Муну болсо ким болсо, жанакы Акчи оданынын акими ким эле кыргыз унутуп калдым, ошол белек кылып берген 14-жылы кытайлык ким эле аты Акчи оданынын эмеси. Өзү Сияр Кален. Ошо киши жазуучу киши го өзү. Ошо киши берген. Бул кишилер кимдер? Бул кишилер биринчи декадага барган кушчулар Кочкол районунда. Илгерки муунду да коюпсуз да? Мындай илгерки муундар да. Муну болсо жана бүткүл дүйнөлүк кушчулар уюмунун президенти белек кылган. Муну өзү тартып, өзү белек кылган эме да. Муну болсо баягы Акаевдин эмесинден архивтеринен берген художник Эркин ким эле фамилиясы ошол. Таанысыңбы? Болжуров эмеспи? Болжуров. Фотограф. Эркин Болжуровдун экспонаттары бар да. Анан экспонаттарым чыгса батпай калды. Могуларды айта кетесизби? Бул жерде ошо мына
биз аңчылык темасынан эми жокерлик темасынан кайра мындай турмуш тиричилик өтөбүз да. О. А бул жерде ороок жана илгерки эмелер бар. Эки жакка карай кетип Бул барат. жерде жүн отогон, жанакы геркилер, мына эски ачкычтар, апийим тилгич, эски ара, Кайсы апийим жушан тилгич? гай, мына Ушул. бул тарак жанагы эчкинин төөнүн жүнүн тараган тарактар. Бул болсо Атамбаев бериптир бизге 2016-жылы ырасчылык кат. Ырасчылык кат. Муну сындырып алып баягы эметип мындай көп да. Бул жерде жанакы эмелер бул асмай илеген. Бул болсо жана билик майды куюп коюпчу. Эме түтөтүп эме кылган эме. Арча түтөткөн, арча түтөткөн. Жанайық эмеспи? Я, Жанайық кылам ошол. ошондой деп айтып коебу? Асмай. Жо асмай бул. Ооба. Мода Бул болсо неме? Бул кадимкидей суз. Асмай могу жанайыкта. Ооба, бул. А Ама мына бул деген эме жанагы темирден жасалган эмени арча түтөтүп, анан эме жана биликте коюп коюшуба. Отко колдонгон нерсе да бул. А муну да бир фонд. Муну да бир фондтун художниктери берип каяка коерун билбейм. Мындай эмелер көбөйүп кетти. Анан ошо бир музей салайын деп атам да, Кудай буйрса. Анан бул жерде жана Эркин Болжоровдун берген эмелери бар. Батпай айтат. Эл аралык жылдын мыкты адамы кылып бергендер бар. Бул жерден сындырып алып, бул боз үйдү бир аз уулаганбыз да, ошондо сынып калды да. Мындай экспонаттар да көп эле негизи, бирок тематикага туура келбегендиктен турат да. Анан бул жерде баягы айларга тиешелүү эмелер да оокаттар. Айларга тиешелүү оокаттар. тоғыз коркол экен бул. Бул Чалагыз Иманкуловдун комузу. Ушуда чоң экспонатта кушчу болгон ал кишичи. Өзү комузчу, анан кушчу, Саякбай аталар менен чогуу жүргөн да. Чалагыз Иманкуловдун комузу. Анан бул бешик биз бир атадан 6 эркек 5 кызбыз, баары ушуга жатканбыз. Шуну таап келдим. Бул бешикти. Эжемдин чердагында жатыпты, улуу эжемдин. Анан бул ак жолтой бешик бир да бала чарчаган жок мында. Анан кийин эми мону восстановить этип коем, канча ремонттон өткөн. Муну Эркинбай деген уста жасаган экен. Эң биринчи. Анан буларды ушу азыр кийин эле алып келип беришти да. Анан баягы музей ачты дегенде көп экспонаттарды алып келе бердим. Менин үйүмдө жатат. Ал дегенде мындай көбүнчөсүн бекер келип атат. Кээ бирлерин сатып алып атам, кээ бирлери сатып атат. Анткени мен көрүп турам, кымбат нерсе болсо дагы акча таап, бир мүмкүнчүлүк таап сатып алып атам да кээ бир нерселерди. Мисалы үчүн бул мүйүздөрдү, тетиги мылтыктардан, тетиги мүйүздөр, ээлерден мен сатып алып атам да аларды. Кээси бекер берип атат. Ушундай болуп эле. Момуну болсо Алак деген байкем муну кийин эле тамакка бышырып эт тартыш экен. Ошону анда анан бул эмени музейлеринен, эски музейден. Желпин табып. Ошолор эмнеден? Жыгачтанбы? Жыгач. Эме жыгачта? Оюп жасаган, Тиги оюп жасаган эме кайыңдан болот экен да. Кайың анан теректен. Кайың теректен анан мындан май чырып коет экен. Өзү жана эт салганда эле май иче берет экен да. Анан эме болуп калат экен да, чиригиз жакшы болот. А могу сабабы, могу эмнен терс? Булар көнөк деп коет да. Булар көнөк, эме идиштер. Көнчөсүн буга эмне салган? Буга деген эме жанагы талкан, мун талкан салганда, мындай буга ошол көнчөсүн мун талкан салган. Бул Териден көнчөсүн талкан салганда. Уйдун терси о. Кадимкидей эле ооба. Уйдун терси. Момуну болсо бояк иштеп аткан КамАЗ испайт эле таап келди жетөөбүздөн.
Жаргылчак эми көп эле жерде бар да. Үч биликтерди да таптым. Анын баары азыр кое элекмин. Көп киши алып келип атат буюрса. Мына муну мен таппай аткан, муну эмеде коет экен, мунун атын да таппай аткан. Муну жети эмеден көрдүм. Bir jagı жок экен, а? Бир жагы муну деген 3 мара деп коет экен. Мен аталышын билбей аткан, мунун жанагы ат башчылык аңчылардан үйрөндүм. Аталыш эмдиги келип, алар келишип көрүшүп, ой 3 мара турбайбы дейт, 3 мара деп аталат дейт да. Бул мындайча айтканда эме да ушу. Муну баары эме менен жазалган. Кованный да. Ана мен азыр муну восстановить үчүн ушу заказ беришим керек болот. Сварка элесем болбой калган. Сынып калган да. Кованный. Коюп туруп ортосуна илет го, а? Шөгүн. Ана мындай 3 элип туруп ана бу жерге милип коет да. От казан, чайнек асабы чыгса, баардыгын отко буну эмен салып алып жүрүшкөн да. Көнчөсүн бул турмуш тиричиликте колдонулган да. Усталар шинтип жазашы турбайбы мына. Чаап жазышкан да. Могу чыны каппы? Могу. Аяк каптап Аяк атат да. каптап. Аяк каптап. Ушундай аяк каптардын Түрү бар экен. анан төөгө жүктөп коет. Бу деле ошол аяк кап. Монун жытын аябай жакшы көрөм да. Чанач. Кымызгын Эметип чыгын койсом, чанас тиги тышка коюп койсом, тайгандарын тытып салып, жап-жаңы илетип, жазап ыштап келип, колдонойын дегенде мени. Анан бияка туруп калды. Жап-жаңы боюнча турат көрүнүп, кызыл болуп ышталып. Тоорчак ышталган. Булар көнөк жанагы. Көнөк. Бейс айт. Эми үчүн мында чорго болот, анткени бу эмеге коет да, сабага. Ошон үчүн чорго болгон да. Көнөк бейс айт. Кызыктуу момундай немелер таптым. Муну жана кажы сайда бар экен, алак деген байкенин эмесинде жатты, подвалында. Көрүк. Дагы деле болсо бар экен, мындай эми бардык жерден табылат. Бирок жанагындай бир өзгөчө эмелер бар да. Бул сок белек баарыңар эле билесиңер. Сок белек. Муну бир классташ балам алып келип берди. Чоң. Муну биз үйдө колдонгон эме болчу. Муну ушу бала кезде биз энем раматылык эме болчу. Муну деле тетик складта калып жыртылып сынып калыптыр. Анан муну ушуну ар кайсы жерден таап келдим. Сок белек ким алып кеткен белгисиз. Могу өзгөчө көрүп экен, а? Могу. Ошо эмчектин үйүнөн жасап койгон. Үйдүн желинен жасаган. Ал кезде деле эмелер болушкан да, дизайнерлер. Кызыктуу болуш үчүн. Бу чакан саба экен, кичинекей саба. Супара таппай атам азыр. Супара бирөөдөн сурасам, супарам бар десе, териден алып келди. Жанагы эчкинин терисинен жасалчу эмеспи? Ооба. Анан муну биз колдонуп жүргөн супара болчу дейт, сүйүнүп эле бар посылка кылып берип ийген, анан супара деп эме кылсам, бул тери эме экен. Таар экен. А тигенде дүрбү? Тетигиниңиз? Жөн эле эме пародия.